Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Bugün көте тұрған бешім баянымыздың темасы атамдың таманы. Ова. Ар біріміздің ата-енеміз бар. Кімдір біреуінің атасы, же апасы, ата-енесі өкөтең, же біреусі қара жер жамыны азыр жер астында. Дағы біреулердің ата-енесі азыр қашында. Ошондой опол тоодой бийик бактысы бейиши кашында туруп өзүн өзү тозокулук кылган перзенттерге мен таң калам. Ошон үчүн мен бүгүнкү теманы атамдын таманы деп тандап алдым. Хадесе хилафун байни ва байна валиди. Атам экөөбүздүн ортобузда кичине чырчатак чыгып кетти. Болбогон нерседен. Болгон эле ушул финансылык каражат. Кимдерди гана кыйнабайт атасыр. Кой балам, ушу илгерки эле салтты кылып, кылтыр-жылтыр жашасак деле болот да десе болбой, тоюн кредит менен өткөрүп аткан балдар бар. Кой балам кагылайын, ушу кызыңды жөн эле турмушка берип кой десе, катардан каламбы деп кредит алып кызын турмушка бергендер бар. Кредит алып куда сөөгүн чакыргандар бар. Үй алса дагы, уулун сүннөткө тургузса дагы кредит менен жан багып калгандар бар. Мен дайыма айтып келем. Кредит алганга чейин инсанда бир эле проблема болот. Акча жетишпеген эле проблема. Болгон ушул. А кредит алгандан кийин инсанга Алла Таала 99 проблеманы кошуп берет. 99 проблема. Ошо менен 100 проблема инсанды желкесинен жерге карап нукуп кемсинтип өтөт. Жалганчы кылат, дин соолугунан ажыратат, ибадаттардан алсыздай баштайт. Эң жаманы, Кудай сактасын, эң жаманы экөө. Ал кайсыл десе, биринчиси колуна кылыч алып, же бир курал алып, Аллах менен Мухаммад пайгамбарга согуш ачкандай күнөөгө батат. Кредит алган адам. Экинчиси, алган киши эркек болсо, апасы менен, алган киши аял болсо, атасы менен 36 жолу бир төшөктө зинага барган менен бирдей күнөөгө батат. Мунун эмне кереги бар, эми элестеткилечи, эмне кереги бар? Аталар менен апалар балдарына какшап, ушул азыр келини менен баласына жаман көрүнгөн. Мен азыр айтып бере турган окуя дагы атам менен менин ортомдо болбогон ушул финансылык каражаттан улам жаңжал чыкты. Wasala ila irtifa' al-aswat. Кантип үнүмдү бийик көтөрүп атама гаяш айтып атканымды билбей калдым. Ачуудан оламбы? Анан ызама чыдабай ордундан турдум дагы, эшикти карс этип өтө катуу жаап өзүмдүн бөлмөмө кирдим. وضعت رأسي على الوسادة كعادتي كلما أثقلتني الهموم حيث أجد أن النوم خير من مفر منها. Мурда кандай кыжылат болгондо өзүм бөлмөмө кирип, жастыкка, балышка башымды коюп, проблемадан кутулуш үчүн көзүмдү жумуп алып уктап кеткенге аракет кылчумун. Бул сапарда ушинттим. Көзүмдү жумсам, алдымда атам, кой балам, ушул арам жолго барбагын эле деген сөйлөкөтү көрүнө берди. Ан сайын мен ачуум келе берди. Айтор бир окумда уйкуга кетипмин. Эртең менен өзүмдүн окуу жайыма жөнөдүм дейт. Негедир күнүм башкача. Мен дайым шаңда отурган жигит, класты дайым шаңга бөлө отурган инсан, мен андай боло албадым. Классым өтө караңгы эле. Харажту фил йауми тали мин аль-джамиа. Ошол күнү университеттен сыртка чыктым. Фахажту хатифа ва ана ала бавабати аль-джамиа. Университеттин эшигинен сыртка чыгып туруп, телефонумду колума алдым. Анткени мени менен бир класста окуган балдар ата-энеси жоктор
эмнегедир ата энеси барларга караганда баары бир канаты кайрылган сыяктуу бир аз төмөн жашачу. Негедир мен бүгүн ата энем бар болуп туруп жүрөгүмдүн, дүйнөмдүн тарып атканын көргөнүмдөн улам өзүмдү өзүм жемеледим дагы кечеги өткөргөн түнүмө ушунчалык жийиркенип сыртка чыктым. فكتبت رسالة أداعي بها قلب والدي الحنون. Ушуга чейин мага мээримин төгүп, карыз болуп калсам карызымдан кутказган, ооруп калсам пешенемде отурган маңдайым, пешенеме алаканын жая калып, дем сала калып, бирде аягыма келе калып, аяктарымды укалап, бирде капталыма, бирде оң, бирде сол жагыма отуруп жүргөн мээримдүү атамды кадыр эсе сагындым. Чындап айтканда бүгүнкүдөй атамды сагынып көрбөптүрмүн. Атамдын көңүлүн көтөрүш үчүн мынтип кат кабар жаздым, SMS жаздым. سمعت أن باطن قدم الإنسان ألين وأنعم من ظاهرها فهل يأذن لي قدمكم بأن أتأكد من صحة. Угушума караганда адам баласынын аягы үстүнө караганда таманы өтө жумшак болот дейт. Кагылайын бейишим болгур атам, бүгүн үйгө кайтып барсам, эриндерим ошол жумшак болгон таманыңызга тиер бекен, бир өпкөнгө мага уруксат бересби дедим. Бүгүн ушул атамдын таманын бир өөп чыргайм деп өзүмчө кудуңдап кайра класска кирдим. Мендей бактылуу инсан жок. Ачыгын айтканда, атамдын таманын өпсөм гана дегендер бар, өксүк болуп жашап аткандар канча. Анткени алардын атасы не бар, Алланын алдына сапар тартып кеткен. Апка алжып жүрөгүм аябай тез согуп үйгө келдим. Эшикти ачарым менен атам жогол көзүмө көрүнбөй десе эмне дейм? Кечеги айтып алган сөздөрүңө уя албай кантип жаздың десе эмне дейм? Кечеги карс жапкан эшигимди бүгүн кантип ачам? Кантип атамдын алдына барам? Кантип атамды аяңызды мен жака сунуп коюңчу? Мен сиздин таманыңызды бир өөп алайынчы деп кантип айтам? Кайсы бети менен айтам деген жүздөгөн ойлор мени чырмап бара жатты. Васалтул бейт, жеттим үйгө. Фатахтул баб, эшикти ачтым. Важатту аби янтазируни фис-сала ва думууху ала хаддай. Эшикти ачып бөлмөгө кирип барганымда атамдын көзүнөн жаш, аккан жаштар сакалынан ылдый агып атканын көргөндө дене боюм дүркүрөп кетти. Келдиңби? Келдиңби кагылайын деди, мени көздөй басып. Кадимкидей алыстан күтүп аткан коногуна колун узаткансып, эки колун кадимкидей келчи кучагыма дегенсип кучагын жайды. Мен атамдын кучагына кирдим. Экөөбүз кадимкидей ыйлашып кучакташтык. Анан атам менин кулагыма: "Ла, лен асмах лака битакбили кадами." Жанагы жазган SMS-иңе мен жазбай эле кулагыңа шыбырап жооп берейинчи. Кагылайын уулум, эриндериң менин таманыма тийбей эле койсун. Менин чекемден жыттагың келсе деп менин кулагыма аялуу шыбырап койду. Туура айтасың уулум. Адамдын таманы жумшак келет. Сен наристе кезиңде сенен сурабай туруп өпчүмүн тамандарыңды. Бетиме сүртчүмүн. Чекеме койчумун. Желкеме мингизчүмүн. Сенин таманың менин мойнумда, бетимде болгон абалда таң атчу, уктап калып. Дегенде көзүмдөн кантип жаш чыкканын билбейм. Ошондо атам мага акырын шыбырап: "Сен менин таманымды өөп албайсың балам. Анткени желкеңе али көтөрүп чыгарып али көтөрө элексиң. Мен сени желкеме көтөрчүмүн. Аркам алдым саңа бешик болчу эле. Таманың мен үчүн жыпар жыттуу атыр эле. Качан мени желкеңе көтөргөнүңдө таманымды ошондо өбөсүң" деп атам жумшак гана тарбия берди. Кагылайындар, атасы баг дөөлөтү барлар, бейиши төрүндө тургандар, атаңар менен апаңарга аяр мамиле жасагыла.
Алардын бир эле сөзү бизди бейиштик, дагы бир ачуусу бизди тозаккылык кылып коет. Атасы, апасы барлар, бакубат жашоодо жашап жаткандар, бактылуулар, өтүп кеткендери деле атаңар менен апаңарга дуа кылууну унутпагыла. Ошон үчүн ким намазында болсун, намазынын сыртында болсун, атасы менен апасына Аллахым атам менен апамдын күнөөсүн кечир деп дуа кыла албаса, ал эң битир, эң сараң, эң бахыл, эң ичи тар деп эсептелет деген. Берешем бололу, жоомарт, кенен бололу. Алаканды жайганда ата-энебизди Аллахым кичинелигимде мени кандай мээрим төгүп тарбияласа, эми сен аларга ошондой мээримиңди төк деп дуа кылууну унутпагыла. Амин. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم